Арваңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, Ободо башат программасы, студияда мен Арген Мажитов. Калктын саны өскөн сайын экология маселеси дүйнө жүзүндө эң бир курч көйгөйлөрүнүн сап башында турат. Ал эми бул маселени чечүү үчүн президент Садыр Жапаров оңгу жол атайы концепция кабыл алынган. Анын негизинде ушул айлана чөйрөгө кам көрүү, экология маселеси жөнүндө өзүнчө пункт бар. Бүгүн биз дал ушул айлана чөйрөгө кам көрүү, же болбосо туризмди өркүндөтүү менен айлана чөйрөнү сактай алабызбы деген темага кененирээк токтололу деп атайын студияга кадырлуу меймандарыбызды, конокторубузду чакырып алганбыз. Дүйнөнүн эң негизгиделген ири чокуларын багындырган, 7 континенттеги 7 бийик чокуну багындырып келген альпинист Кадыр Сайдылкан агабыз жана ошондой эле экология боюнча адист Айгүл Рысалиева айым. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Айлана чөйрөгө кам көрүү маселеси акыркы кездер өтө курч көйгөйлөрдүн бири болууда. Маселен, ысык көлдөгү таштанды, же болбосо туризм көп каттаган аймактагы таштанды маселелери, экологиянын бузулушу деген сыяктуу көйгөйлөр. Ушул нерсени баягы бир калыпка салуу үчүн эң биринчи кезекте адамдын аң сезимин калыптандырыш керек деп айтылып атпайбы? Таштанды таштабаса, экологияга кам көрсө, ошондо гана өлкөбүз гүлдөп, өсүп, өнүгө берет депчи. Анын сыңары ушул айлана чөйрөгө кам көрүү жаатында кандай аракеттер жүрүш керек? Маселен, Кадыр агай, ушул дүйнөнүн 7 негизгиделген чокуларын 7 континентке чыктыңыздар. Ал жактагы абалдар кандай? Маселен, ошол кышкы туризмди, же болбосо ушул чокуларды багындыруу, альпинизм жаатын өркүндөтсөк, бизге тескерисинче кедергиси тийип калышы да мүмкүн деген дагы замандаштарыбыз бар да. Аларга жооп беретинде. Эми бул альпинизмде мен ушу 7 континентте болдум. Бул ар кандай өлкөлөрдүн ошол кайсыл чоку кайсыл өлкөгө караса ошолордун социалдык анан экономикалык абалы өнүгүүсүнө жараша болот. Мисалы ошол эле Түндүк Американын эң бийик чокусу Денали чокусунда. Бул Аляска штатында жайлашкан, Аляскада. Анан бул эң түндүктөгү, анан эң суук, анан эң карлуу деген баягы кылымдар бою миллиондор жылдар жаткан жана мөңгүнүн үстүндө жайгашкан чоку. Көбүнчөсү ошо мөңгүнүн үстү менен кетесиң. Бирок ал жерде мамлекеттик эмес, баягы волонтерлордун организациясы, баягы өздөрүнүн каалоосу менен келип, студенттер же болбосо кайсы бир жаратылышты сүйүүчүлөр келип, анан аларды рейнджер деп коет, тоо рейнджерлери деп, тоо полициясы. Анан ошолор карайт, алар айлыкка да иштебейт, бекер иштейт экен, бирок тоону ушунчалык аябай таза кармашат. Ал жерде бүт мыйзамдардын баарды иштеген үчүн, ал жерде кичинекей ошо экологияга зыян келтирген туристти же болбосо альпинистти ал тоодон алып түшүп, экинчи келгис кылып, Америкага да киргиз кылып, визасынан бери алып койгон учурлар катталган. Ошон үчүн ал жерде абдан аяр мамиле жасалат. Анан башка бир өлкөлөргө барсаң, мисалы ошол эле биз Эльбрус тоосу, бул Европанын эң бийик чокусу да. Бул Россияда, Россия Федерациясына караштуу, ошол Кавказда жайгашкан. Ал жерде эми тоонун акыбалын көрсөңүз, ыйлагыдай акыбал да. Биздин тоолор абдан эле таза карагандачы, ошо каралбай калган. Ошон үчүн бул экологиялык маселелер, тоолорго болгон, жаратылышка болгон мамиле ушул өлкөнүн өзүнүн акыбалына жараша ар жерде ар түрлүү. Мисалы, Антарктикага барганда, ошол Антарктика эми бул дүйнөнүн баардык эч кимге, эч бир өлкөгө карабайт, бирок ошол жерде америкалык Antarctic Logistic Expedition деген компаниянын жалгыз монополиялык эле бир базасы бар, жатагы. Ошол муздун үстүнө келип кадимки чоң Боинг учактары конот. Анан ошол сезондо ал жерде 3 тараптуу Антарктиканын эң бийик чокусу Винсонго барган туристтер келет, альпинисттер. Анан ал жерде эң дүйнөнүн материктин эң бийик вулканы бар, ал чокуга чыгабыз деп келишет. Анан түштүк уюлга барабыз деп. Бир 300гө жакын альпинист, турист күндө жүрөт. Бирок ошол жерде ушул кардын тазалыгын карасаңыз, бир мындай кымындай бир неме таппайсыз. Ушунчалык таза кармашат. Анан ошо мисалы улуу сөздү уят жок, баягы туалетке барган калдыктарды бүт баарын жүктөп, анан Чили өлкөсүнө алып чыгып кетет самолет, учак менен. Ошондой
ар өлкөдө артууда маселе ар түрлүү. Эверестте дагы начар, акыбал начар абдан. Бирок акыркы 2 жылдан бери аябай көңүл буруп башташты, тазалап. Юлия айтсаңыз, мисалы дүйнө коомчулугунда деле ушул көйгөй бар экен да. Биздин Кыргызстандагы ушул экологиялык маданиятты калыптандырууга эмне иштерди жасашыбыз керек? Экологияга кам көрүү маданиятын калыптандырууда. Рахмат сурооңузга. Негизи бул экология бул 19-жылдын аягынан баштап бул аябай көйгөй болуп баштады. Себебинде дүйнө жүзүндө деле Кыргызстанда деле ушу калктын интенсивдүү өнүгүшү, өнөр жайдын өнүгүшү, илимий техниканын өнүгүшү, ошондой эле жаратылыш ресурстарына болгон мамиле ушул экологияга бузулушуна алып келди да, мурункудай болбой. Анан ар бир өлкө ошо өзүнүн баягы талабын баягы кандыруу үчүн ошол жаратылыш ресурстарына жана башкаларга ошо жаратылышка баягы таасирин тийгизип баштады да. Анан ошондон экология баягы бузулуп баштады да. Анан негизи бул баягы калыптанышы же болбосо экология аң сезимдүү өнүгүшү бул ошо агайда айтып кетти го, ар бир өлкөнүн экономикасына, социалдык абалына байланыштуу да. Себеп дегенде дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү өскөн Европа өлкөлөрү, Америка, Канада, Японияда бул баягы таза жакшы эле көрүнүш да. Ар бир адам ал боюнча маалыматы бар, түшүнүгү бар. Ар бир адамда бар да. Бул болсо ошо экология көйгөй баягы эле өнүгүп келе жаткан жана артта калган өлкөлөрдө, бул көбүнчө Азия жана Африка өлкөлөрүндө баягы проблема көйгөй боюнча кала берет да. Анан бизде Кыргызстандагы бул өнүгүп келе жаткан өлкө катары бизде Кыргызстанда дагы ушул бүгүнкү күндө 20дан ашык кем болбойт да. Экологиялык көйгөйлөр бар да. Алардын да санап кетсем эң негизгилери ошол озон катмарынын бузулушу, бүгүнкү күндө баягы калыпка келтиребиз, абдан жүргүзүп атпайбызбы иш-чараларды. Токойлордун кыркылышы, дарыялардын климатка байланыштуу эриши, климаттын өзгөрүшү, ошондой эле эң негизги актуалдуу болуп келген, дайыма актуалдуу бул таштандылар маселеси. Алар эч кандай сорттобогонубуз, ошо ыш маселеси, радиация маселеси жана ушул көптөгөн маселелер 20 деп айтпадымбы, ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда көйгөй боюнча калып атат да. Ал эми өлкө башчы президент Садыр Жапаров да бул тууралуу бир нече кайрылууларды, чакырыктарды керек болсо өзү дагы ушул таштанды маселесин жөнгө салуу боюнча дагы баягы ишемдиликтер жүргүзүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Акыркы кездери өлкөбүздө ушул экологиясын жакшыртуу максатында миллиондогон көчөттөрдү отургузушу же болбосо бүткүл дүйнөлүк эң чоң трибуна деп эсептелинген ушул ООНдун негизги башкы ассамблеясына барып ошол жерде дагы экология маселеси бул бир өлкө же бир мамлекетке гана таандык эмес, бүтүндөй дүйнө күрөшүшү керектиги тууралуу дагы айтылган сөздөр бар. Анда эмесе президент Садыр Жапаровдун ушул экологияга кам көрүү жаатында сүйлөгөн сөзүн биз сюжет катары коомчулукка тартууласак. Климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттери дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде 1000 жылдык мөңгүлөргө ээ болгон Кыргызстанга да таасир этти. Ошондуктан экология жана жашыл экономика маселелери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылы тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алды жана 2023-2027 жылдардын тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттерин жарыялады. Бул резолюция тоолуу өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын экономикасына гранттык жардамдарды жана инвестиция тартууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачты. 2021 жылдын ноябрында Глазго шаарында климаттын өзгөрүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин саммитинин ачылышындагы кайрылуумда мен Кыргызстан 2030 жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартууну жана 2050 жылга чейин көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүнү көздөп жатканын белгилеген элем. Бул биринчи кезекте кайра жаралуучу энергия булактарынын аркасынан болот. Кыргыз Республикасы Борбордук Азия чөлкөмүнүн дарыяларынын булагында жайгашкан жана суу энергетикалык ресурстардын генератору болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жалпы гидроэнергетикалык дарамети 142,5 миллиард киловатт саатты, күн энергиясы 490 миллион киловатт саатты жана шамал энергиясы 44 миллион киловатт саатты түзөт. Өлкөбүз көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде Россия менен Тажикстандан кийинки 3-орунду ээлейт.
Учурда жалпы потенциалдын өздөштүрүүсү 13% гана түзөт. Биз Европа Бирлигинин глобал гейтвей жаңы стратегиясынын алкагында кызматташууга кызыктарбыз. Кыргыз тарап инвестициялык долбоорлорду, анын ичинде Кыргыз Республикасындагы ири кестер жана энергиянын кайра жаралуучу булактарынын башка чөйрөлөрү боюнча кароого, сунуштоого даяр. Урдактуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, президент Садыр Жапаровдун ушул дүйнө коомчулугунун, анын ичинде кыргыз жарандардын айлана чөйрөгө кам көрүү жаатында айтылган сөзүн жалпыңыздарга тартылып өттүк. Негизи эле жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу, ага зыян келтирбегенде этияттык менен байланышыбыз керек деп ар убакта айтып келебиз го, Кадыр агай. Маселен, Манастын 7 осуятында дагы ушул көздүн карегендей сактоо деген дагы кептер айтылат. Анан мындай мисалы Кыргызда баягы ар убак айтылып келет. Ушундай бир экология бул кыргыз коомчулугунда көчмөн турмушта негизи эң башкы мааниде турган, керек болсо алар жашап кыштап өткөн жерлерде дагы чөп чыкпай калгандай абалга калтырбастан жайыт которуп алмаштырып жашоо жаатында мисалы экология менен журулушуп жашаган кыргыз коомчулугу бүгүн экологияга эмнеге мындай терс таасирин тийгизүүдө? Мисалы өзүңүз ушул Манастын китебин көтөрүп, дүйнөлүк чокуларды багындырып жүрөсүз. Бул дагы болсо ошол кыргыз журтчулугуна, анын ичине Манас эпосуна, Манас бабабызга болгондо сиздин сыйыңыз катары билсек болот да. Анан ошол жерде көрсөтүлгөн 7 осуят, жаңы кабыл алынган оңгу жолдун өзгөчө бир концепцияларында дагы кабыл алынып жатат. Ушул иштер менен токтотсок болобу? Экологияны жакшыртсак болобу? Экологияны эми бул азыркы учурдагы биздин мамилебиз бул неме болуп калды да. Советтер Союзу учурунда мен өзүм ошол Советтер Союзунун акыркы окуучуларынын бирөөсүмүн да, ошо 91 көрүп калдыңыз. Мектепти бүткөнмүн. Толук кандуу Советтер Союзу мен мектепти бүткөндө тараганда, анан аларда деле ошол учурда деле экологияга көп, чынын айтсам, көңүл бурулбаган да. Себеби мен сабактардан андай көп деле тема кайталанчу эмес. Бирок абдан эле бир топ эле жакшы болчу азыркы учурга караганда. Бирок андан бери 30 жыл унутуп калдык да, биз таштап койдук. Анан ошол билим берүү тармагыбыз талкаланып калды. Ошол 30 жылда, 91 жылдан баштап мынау бир 20 жылдай биздин бул экология жөнүндө сөз да болгон эмес. Тарбия такыр токтогон. Үй бүлөдө дагы, мектепте дагы, коомдо дагы. Ошонун үзүрүн көрүп атабыз да. Бирок Кудайга шүгүр, мен мисалы 20 жылы тоого чыгып баштаганда биздин Кыргызстандын тоолорундагы, Капчыгайлардагы, ошол эле Каракөл, Алакөл жана Келсүү ат башыда мен ошол 20 жылы пандемиядан кийин баштадым да тоого чыгып. Акыбал менен азыркы абал айырмасы абдан эле чоң. Мурдагыдай жанагы пластик бөтөлкөлөр жокко эседесек болот тоолордо. Тоого чыккан адамдардын арасында бир маданият пайда болду. Башында кыйын болчу, мисалы тоодон көп мен аларчага чыккан сайын өзүмдүн жаныма куржунума атайын баштык салып алып, анан келе жатканда жолдун четинде жаткан мусорду эмени таштандыларды чогултуп түшчүбүз да. Анан кээде урушчубуз, ыргытып аткандарды көрүп, анан мындай айтсаң аябай жаман реакция кылчу. Ишең эмне, сен эмне кылам, мен өзүм калаганды жасайм дегендейчи. Азыр андай жок, Кудайга шүгүр. Мындай кокустан көрүп калсаң, уялып, өзү жүгүрүп барып алып, мындай жылыш, жакшы жакка жылыш бар, жаман эмес. Мисалы 4 жылдан кийин мен быйыл бир коногум келип, ошо Каракөл Капчыгайынан Алтын Арашанга ашып түштүм. Азыр бир кокустан эле Момпос үйдүн бир эки жерден Момпос үйдүн сыртын көрбөсөм, кабыгын, мындай мурдагыдай баштыктар, бөтөлкөлөр жаткан учурду көргөн жокмун да. Аны ыраазы болуп калдым. Кадыр агай, ушул экологияга болгон көз карашыңыздын баягы калыптанышы, же болбосо ушул экологияны сүйүп баштаган мезгилиңиз кайсыл убактан башталды? Баягы чокуларды багындыргандан кийин, чет мамлекеттерге көбүрөөк чыккандан кийинби, же өзүңүз айткан кептериңизде бар, бала чагым ушул тоо койнунда өскөн, же ошондон уламбы? Бала чагымдан эле болсо керек, себеби биз Советтер Союзунун учурунда өзүңүздөр билгендей пионер, октябрят, анан комсомол деп жылына ар түрлүү экскурсиялар уюштурулуп, анан бизде жылына сөзсүз 2 жолу айылдын токойлорун тазалаган учурлар болчу да мектепте. Ошонун да таасири болсо керек. Анан бирок эң негизгиси сиз белгилеп кеткендей чет өлкөгө барганда көзүң ачылат экен. Ал жердеги элдин жаратылышка болгон
мамилеси, анан ошолорду көрүп, алардын да таасири чоң. Анан сиз айтып кетпедиңизби, жана ата бабаларыбыздын жаратылыш менен канчалык сый урматта эри шаркак жашаганын. Мисалы биздин айылда мен мурда маани берчү эмесмин. Жаздоо деген жер болот да, анан күздө, анан кыштоо деп айылда айтчу да, анан жайлоо деп. Анан 4 мезгилде ушинтип баягы кыртышты бузбаш үчүн, жайлоолордун кыртыштары бузулбаш үчүн, жайыттар бузулбаш үчүн ошо ата бабаларыбыз ошо бир жерге отуруп эле чаңын чыгарган эмес да. Кичине оту түгөнгөндө жер алмаштырып, күзүндө бир жерге, жазында бир жерге, кышында бир жерге, анан жайында жайлоо деп. Азыр ал маселе да абдан оор, биздин көбүнчө бул маселе көтөрүлбөй келе жатат. Биздин жайыттарыбыз аябай талкаланып калган учурга келип калды. Мисалы мен өзүмдүн жеке айылымдагы мурда мен бала кезде баскан жайлоолордо кыртыш жок да, жоголуп баратат. Аны качан бир коңгуроо кагып катуу бир чараларды көрүп баштайбыз, билбейм, кеч болуп калбаса экен деп сарсана тартам да. Анткени ал дагы 1000 жылдык, миллион жылдык өсүмдүктөр болгон да. Алар аяр мамиленин аркасында гана ушул күнгө жеткен дегенде. Ал эми Айгүл айым айтсаңыз, мисалы бүгүнкү күндө Ысык көлдүн түбүндөгү таштандылар, же болбосо Борбор калабыз Бишкек шаарынын булганган абасы жана башка тоолордогу экологиялык маселелер жаралганда Кыргызстанда экологдор эмне иш кылган? Негизи эле экологдор ушул түшүндүрүү иштерин коомчулукта жүргүзгөнбү деген да суроо жаралбай койбойт да. Ушул суроого жооп бере атсаңыз. Абдан жакшы. Себеп дегенде биз Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап бардык окуу жайларда, ошо бала бакчадан баштап мектептерде, орто окуу жайдан жогорку окуу жайларында экология факультеттери ачылып баштаган. Ошол жерге келип адамдар, жаштар экология факультетине тапшырып, анан өздөрүнүн билимдерин, экологиялык билимдерин улантып башташканда, ошондой эле ошол учурда эле экология министрлиги иштечү да, жакшынакай ведомство иштечү, ар кандай экологиялык иш-чараларды өткөрүшчү да, тынымсыз да. Бул эми экологияны 1866 жылы немис окумуштуусу эколог Геккель ачкан да, Эрнст Геккель ошо экология деген терминди ачып, ошо жана аба мурункудай болбой калды, экология деген ошондон баштап ачылган да. Анан биздин Кыргызстанда бул абдан жакшы жүргүзүлөт. Ошондон баштап эле ошо жыл сайын жүздөгөн экологдор бүтүшөт бардык вуздардан. Бүт региондордо бар да факультеттер. Анан ошолор бүт бардыгы бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштешет да. Анан албетте алар бир да жол баягы биз экологдор баягы духовный өскөн адамдар болот негизи. Мыкты адамдар болушат да. Мен өзүм министерство экологияда да эмгектенем да. Ошол үчүн анан биз көптөгөн жакшы иштер жүргүзөбүз. Биз ар бир ошо таштанды болобу, пластик болобу, желим деп кой, желим бутылкаларбы жана баштыктар, үйдөн тамак аштан чыккан таштандылар, эштеги жалбырактан баштап ар бирине биз роликтерди жасайбыз, ар кандай баягы көргөзмө куралдарды жасайбыз, ар кандай концепцияларды иштеп чыкканбыз, улсулдук материалдарды иштеп чыкканбыз, мындай китептерди, монография, чоң томдорду иштеп чыкканбыз. Ошонун баары бүгүнкү күндө бар да. Анан ошону ушундай теле аркылуу, радио аркылуу, газета аркылуу, журнал аркылуу адамдарга жеткиришибиз керек. Андан тышкары жыл сайын, ушу жылына 1-2 жолу десем деле ушу мен жаңылбайм, өзүм дайыма катышып жүрөм. Ошо садиктерди бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына, министерствого чейин республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде биз ар кандай конференцияларды өтөбүз, тегерек столдорду өтөбүз, симпозиумдарды өтөбүз. Ошо биз жайылтып атабыз да, мындай сакташ керек, мындай жол менен деп. Экология бул абдан көп тармактуу, бул медицина сыяктуу, геология сыяктуу көп тармактуу илим да. Мунун 500гө жакын тармагы бар. Ошонун ар бирине биз ар кандай усулдарды мындайлар жасап, анан биз беребиз да. Биз экологдор жөн эле жүргөн жок да. Алар өзүнүн эле духовный бир патриот адамдар болушат да. Биз күн сайын биз абага, башкага саресеп салып турабыз. Бизде эс алуу деген жок да. Биз майрам күндөрдө элчи үйдөн бүгүн канча болду, бүгүн эмне мындай болуп калды деп биз мындай переживаем да. Ошону ушундай терезени карагандан тарта. Эртең менен бизде ошо бизди үйрөткөн да студент кезден эле. Эколог адам өзү негизи, ар бир адам эколог болуш керек негизичи. Ушундай Геккель ошентип айткан. Анан ошо үйдөн туруп төшөгүңдү жыйнаудан башталат деп бизди ошентип үйрөткөн. Ар бир адам деле ошот, эртең менен туруп төшөгүңдү жыйнаудан ошо күн башталат да. Ошондон баштап андан кийин тамак ичишиң керек, экологиялык таза тамактарды ичишиң керек, таштан чыгарбашың керек, таштан бөлүшүң керек, көмүрдөн баш тартышыбыз керек. Жана башка ушундай бул чоң илим да.
Жакшы. Анан биз баягы болбойт да, экологдордун алып жетпейт да дегенчи биз алып жетип бүт неметип атабыз, комплекстүү иштеп берип атабыз да. Анан үчүн ага айтып кетти, жана экономикалык өсүш болуш керек. Адамдардын социалдык абалы жогору болуш керек. Адамдар жакшы ойлонуш керек. Өнүгүүсү баягы познание деп коет, аң сезими күчтүү болуш керек да. Ыраазычылык билдиребиз. Айгүл айым, байлашка чыккан угарманыбыз бар экен. Кабыл алсак. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсызбы? Сиз Башат программасындасыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Дегенче аралыктан алыста өткөн экен. Айгүл айым, ал эми айтсаңыз, баягы экологиянын эң негизги душманы, көйгөйү бул таштандыбы? Же андан башка да? Дагы башка дагы да. Бирок сап башында таштанды турат. Сап башында таштанды турат да. Маселен, ошол тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери менен сүйлөшкөнүбүздө айтат да. Мисалы, чет мамлекетке чыгып келгендердин кадимкидей маданият калыптанып калат экен депчи. Көчөгө таштанды таштабоонун, баягы таштандыны көрсө алып тазалоо маселесинде депчи. Ал эми кыргыз коомчулугуна ушул нерсени да тереңдетип сиңирүү керек деген да кептер айтылды эле. Азыр кайрадан байлашка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алып анан суроолорго иретин менен жооп берсек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз Башат программасындасыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Башат программасына түз эфирге чыктыңыз. Кандай жакшысызбы? Ден соолук, жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Кечиресиз, мен Чүй районунда турам, Кошо районунда, фамилиям Жунушев. Жанагы экология боюнча мынакей айым жакшы сүйлөп атат, экология боюнча. Тиги мырза да жакшы сүйлөп берди. Бул сайдын иштен жыл сайын жана стройка бройка деп таштарды терип аткан ушу туурабы же туура эмеспи? Дагы сурооңуз болобу? Ошол болуп да, анан кийин стройка терет, анан ошол мурун айрып бутар азыр аймактар болуп калды, бирин кошупчу. Эми контролдогон, көңүл бура турган, ошолор көзөмөлдөгөн эч ким жок да орган. Сайдан таштар терилип, ар жагынан ойнан тегилип, бер жагынан терет, ошонун баарын терип эле суу бузулуп, жанагы русло реки деп коет, ошолор баары бузулуп эле жер желип атат. Анан жана көпүрөлөр кулап аткан ошондон болуп атат. Ошону кантип токтотуп, ошону тербеш керек, терилбеш керек, жол бербеш керек дегенге ошо көңүл буруп койсо болобу? Ыраазычылык билдиребиз, сурооңуз түшүнүктүү. Учурда баягы объездик жолдогу маселелерди дагы кошо кетти окшойт. Рахмат байке сурооңузга. Жана дарыянын жээгинде суу таштандылар, таштарды курулушка колдонулуп атпайбы? Жок байке, ал колдонгонго болбойт. Наоборот, ошол жерге төшөп, анан жанына бактарактарды отургузуу керек, четинбей ушундай бактарактарды отургузуп коюш керек да, суу жайылып кетпеш үчүн да, тамыр кармап турат да. Анан эч кандай болбойт, анан ошо курулушка башка жактан алсаңыздар жакшы болот эле да. Маселен, тоонун боорунан алынган, тоонун ташы дагы баягы ушул курулушка өтө бир ыңгайлуу таштардын бири болуп эсептелинет да, кырдуу таштардан. Аны көбүрөөк алып койгондо тоодон жылып кеткен маселелер көп болуп калат. Суудан алган учурда ошол суунун нугу бузулган учурлар тууралуу айтылып атат да. Негизи ушуну ким көзөмөлдөйт жана кайсыл жакка кайрылсак болот деген суроону берди. Ошо Чүй районунун Кошо айылынан атпайбы, ошо Кошо айылында айыл өкмөт бар да, жергиликтүү депутаттар иштешет, экология боюнча комитет бар. Ошолордон кеңеш алып, ошолор иш жүргүзүш керек да. Алар эми баягы кайсы билет, анан ошо курулушка өзүнчө баягы таштар, курулуш материалдары колдонуш керек. Бул дарыянын жээгинен эмес. Дарыянын жээгинде эле кайра эртең суу көбөйсө, жаз келсе суу көбөйт, анан баягы айылды каптап кетиши мүмкүн да. Ошондуктан баягы ошо жергиликтүү баягы бийлик чечсин да. Түшүнүктүү. Ал эми кадыргай айтсаңыз, баягы мекенди сүйүү үчүн, ошол өлкөнүн экологиясына кам көрүү үчүн сөзсүз түрдө экономикалык жактан адам баягы жетиштүү болушу керекпи, финансылык жактан? Мисалы, дүйнөнү кыдырып отурганда экономикасы анчейин өнүкпөгөн, бирок жаратылышты көздөн карагенде сактаган ушундай бир мамлекеттерди кездештире алдыңызбы? Мисалы, ушундай өлкөдө мен Танзанияны айта алам да. Танзания өлкөсү эми бизден ого эле артта калган өлкө, экономикалык жактан. Анан жашоо шарты, бирок ошол бир эле мисал, мен ошо 20-жылы декабрдын аягында барып, анан жаңы жыл түнү ошо Килиманджаро тоосунун эң бийик чокусу, Африка континентинин эң бийик чокусу Ухуру деген чокуда жаңы жыл тосконмун. Түнкү саат 3:45 өткөндө. Анан ошол тоого кетип атканда, тоонун баягы машина менен жеткирип, унаа менен, анан жөө баса турган жерге барганда,
атайын термос, анан суу иче турган эмелерди берет, идишти берет. Анан ошол жерден мындай столдун үстүнө биздин жанагы легенданын суулары бар, ошондой суулардан толтуруп коюп туруп, анан ошол жерден айтат, силер куюп алгыла. Мындан ары пластик кирбейт дейт. Ошол тоого, Килиманджаро тоосуна, ошол улуттук парктын дарбазасынан ары пластик идиш алып киргенге мүмкүн эмес да. Болбосо ошол бизден артта калган, мисалы, Кудайга шүгүр, Кыргызстан ал жака караганда абдан өнүккөнбүз. Бирок жаратылышка болгон мамилеси укмуштай. Ошон үчүн бул жерде бир мындай улуттук, бир мамлекеттик деңгээлдеги бир чоң комплекстүү программа керек го дейм да. Себеби ушу баланын төрөлгөндөн баштап биз экология жөнүндө окутуп үйрөтүшүбүз керек да. Мектеп, садиктен баштап, анан университет болуп, комплекстүү чечиш керек да. Азыр мисалы мен кече аэропортко кетип атып, түтүн боюнча чыгарып, эми кыргыз эли эми катуу айтканга туура келди да. Өзүңдү өзүң муунтуп, өз колуң менен ысыныш үчүн урпактарың, өзүң эле эмес, элди эле эмес, урпактарыңды өлтүрүп атасың деп жаздым да. Жазсам эми мени сөккөн комментарийлер аябай көп болду да. Бул экологияны өзүбүз кордогондо өзүбүз деле кайра неметип атпайбы? Мисалы, азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр статистиканы, рак оорулары абдан эле күчөп кетти да. Жүрөк кан тамыр оорулары, өпкө, бронхит, астма, аллергия деген толуп кетти Кыргызстанда. Ар бир экинчи адам аллергия. Бул ошол биз экология болгон мамилебизге эле кайра жаратылыш бизди жооп берип жатат да. Анан таң калыштуу ошол, мисалы, мен айтып атам, силер жок дегенде көмүр алганда эми башка жол жок экен. Эми байкуш эл деп эле көнүп алдык да, кыргызча. Карапайым эл эмне кылат депчи. Карапайым эл тойго акча табат, кредитке акча табат, чорный кассага акча табабыз да. Бирок ошону көмүрдү барып эле бир 5 кайсы көмүр алып келген компаниялардан бир чакадан алып келип жагып көр да. Анын табын көр, анын түтүнүн көр. Анан ошол кымбат көмүр арзан болушуна мен көзүм жетет да. Себеби кымбат көмүрдү 1 тонна жаксаң, арзан көмүрдү 2 тонна жагып атпайсың. Алын табы да жок да, түтөп, күлү да көп болот, экологияны өлтүрөт, ышы көп. Ис уруп коюшу мүмкүн. Аны айтсаң уккан эч ким жок да. Биз ойлонбой калдык да. Оюбузга эле жараша, жашообуздун сапаты ошого жарашат. Анан эми бирок айта беришибиз керек, чарчабай. Айта беришибиз керек, какшай беришибиз керек. Эл угат. Айгүл айым, айтсаңыз, маселен, баягы Ысык көл аймагына бүгүнкү күндө ошол пластик идиштерди же полиэтилен пакеттерин колдонууга тыюу салынган. Мисалы, кагаз идиштер жана ошондой эле көп жолу колдонулуучу гана баштыкчалар колдонуп жатпайбы? Ушул нерсени жалпы Кыргызстанга кабыл алсак болобу? Анткени туризмдин очогу катары Ысык көлдү таанып билебиз, бирок башка аймактарда дагы баягы жан кейиткен жагдайлар көп десек болот. Ооба. Мен өзүм Чолпонда да болуп да, ошол кышында да, жайында да болуп көрдүм. Ошол народный магазиндерде ошол кагаздан берип атат да, пакеттерди. Анан башка региондорго жайылтсак жакшы болот. Биз Бишкекке алып келиш керек, Ошко жана башка. Анан биз бундайларды мурун эле рекомендация кылып, ушу дайыма айтып келебиз да, дайыма тынбай эле айтып келебиз. 20 жыл мурун эле айтып келатабыз. Анан бирок бара-бара келатат да. Мисалы, азыркы шаарда болуп турган инфраструктуранын баардыгын биз 20 жыл мурун эле эмгектерибизде жазып айтып койгонбуз. Бирок постепенно дегенде акырындап келип атат. Акырындап башка региондорго да барат болуш керек да. Бул канчалык ошол баягы экологияны коргогонго өзүнүн таасирин тийгизе алат? Себептен таштанды чыкпайт да. Мисалы, азыр магазинге, дүкөнгө кирип 10 продукт алсаң 10 пакетке салып берип атпайбы? Аны антпей эле кагазга салып ушинтсек, жердин баштыктары көчөдө учуп жүрбөйт да. Аны жок акырындап жок кылышыбыз керек да. Мисалы, ушул сыяктуу практикалар өзгөчө, мисалы, өнүккөн деген мамлекеттерди көргөнүбүздө көп кездештиребиз го. Бир жолу эмес көп жолку көтөргөн баштыкчалар, кадимки эле үйдөн өстөрү тигип алган эле баштыкчалар, бул дагы нерсени бир модага айландырышыбыз керек багыдыр. Биз эми бүгүн канчалык эрте bundan баш тартсак ошончолук жакшы да. Буну чечкиндүү эле бир чечим керек.
ошол президентибиз тараптан бир чечкиндүү кадамдар болсо жакшы болот эле да. Себеби акыркы учурларда абдан көп чоң 30 жылдан бери чечилбеген көп маселелер чечилип атпайбы. Ушундай эле бир чечкиндүү бул экология тарабынан да бир чечкиндүү кадам кылып койсо деген президентибизден өтүнүч болот эле да. Себеби Кыргызстанда такыр эле жалпы Кыргызстанда бул нерседен баш тартышыбыз керек. Себеби бул абдан эле көйгөйлүү маселе. Жайыттарыбызга чейин учуп атпайбы шамал менен. Анан бул жүздөгөн жылдар жатат да. Эрибейт бул. Күн тийгенде уу чыгарып, анан кургагандан жана пластиктин күкүмдөрү деп коет экен, ал учуп кетип сууга түшөт, суудан агып бизге келет, кайра биз ичип атабыз. Ушундай бул өтө эле чоң көйгөйлүү маселе да пластик. Анан ошону бир президентибиз, өкмөт бир чоң чечимге барып эле пластикти Кыргызстанда колдонуу болбойт деп койсо болот да. Байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул Бишкектен Автандел Саякбаев. Мына экология боюнча соолуп атканда мага бир нерсе эсиме түштү. 80-жылдарда мен укту элем. Анда СССР вот кара кече көмүрүн ошондо негизинде Москванын Россиянын окуучулары ачып көрүп, буну дагы бир кийинки 200 жылдан кийин пайдаланмаса асыр эрте болбойт деп, ошон үчүн кара кечеге тийген эмес да, куз баз карагандадан гана ташып келинер эле. Анан биз өсүүчү эгемендик болгондон шыр эле кара кечени ачып эле бүт эле пайдаланып кирдик да. Асырга айтып атасыңар, ар бир киши өзү жана кемеге бечкасына жагып көрүп, анын түтүнү кандай чыгат, тиги болот. Ал көмүр керек болуп атканда ошону таштап аткандан кийин алар албайлар мага кузбас сап кел деп айта албайт да. Ошон үчүн муну мамлекет чечсе, кара кечени 100 жылдан кийин эле керек, 200 жылдан кийин эле керек. Азыр башка көнүп калган куз басыбызды Карагандыдан гана алып келип турса көмүрдү. Ушу туура болор эле экология жактан. Суроңуз түшүнүктүү. Анан биз өзүбүздө бар деп эле анан кийин жарым миң жылдан пайдаландырганыбыз жага берсе дем ала албай да калабыз да. Ошол суроо, рахмат. Ыраазычылык билдиресиз. Бул боюнча кече эле мен кечке отуруп алып убактымдын баарын кетирип деме жаздым. Ошол өзүм изилдеп чыктым. Көмүр боюнчачы. Негизи туура айтып атат аксакал. Ошо кара кече көмүрү бышпаган, жетилбеген жана күрөң көмүр экен да, бул баардык жагынан эме экен, зыяндуу. Өзүнүн табы да жок экен, күлү да көп калат экен. Анан жанагы абага ар түрлүү немелерди, газдарды чыгарган боюнча бул бүт баардык жагынан неме жарабаган көмүр экен да. Эми бул жерде бир канча кишинин адамдардын бир кызыкчылыгы барбы? Аксакал туура айтат. Бул жетилбеген көмүр деп Советтер Союзунун учурунда жабылып калган. Ал Советтер Союзунун учурунда азыр эми Алайда, Ошто бүт эле бар жердин баарын деле көмүрдү ачып атышат да. Көмүр бар деген жердин баарын. Көмүр бар деген жердин баарын. Анан ошо бийлик бир ошол көмүр гендеринин баарын бир сыйра экспертизадан өткөрүп, анан ошол жанагы стандартка жооп бербегендерин ошо жаап эле койсо жакшы болмок да. Көп азыр эми арзандын баасы татыбайт дейт го Кыргызда. Тузу татыбайт. Анан арзандын тузу татыбайт болуп, арзан көмүр колдонобуз деп эми Кыргызстанда азыркы учурда мен 5 жылдан бери жана Air Visual деген программа бар. Ошо менен карап отурам да, кээ бирки күндөрү 700гө чыгып кетип атабыз. Дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп атабыз ошол ыш боюнча. Анан элибиздин соолугу абдан коркунучтуу. Ал эми Айгүл айым айтсаңыз, мисалы, альтернативалык жолдорун ар убакта ошо экологдор сунуштап келет эмеспи? Анан кандай башка жолдор бар? Маселен, кечээ энергетика министринин орун басарынан айткан кеби бар эле, 2027 жылдан тартам Кыргызстанда ушул энергетикалык таңкыстыкты толук кандуу жоюу боюнча алгылыктуу аракеттер жүрүп баштады. Ошол эле Шамал станциясынан күндөн энергия алуу булактарын карап жатабыз жана ошондой эле ири баягы гидроэлектростанцияларды куруу иштери да жүрүп жатат депчи. Башка дагы жолдору барбы? Эң негизгиси эле ошол
баягы биздин экономикабызга байланыштуу биз көбүнчө бүгүнкү күндө ошо кара көмүргө кара алтын деп көмүрдө отуруп атпайбызбы? Калктын бул региондорду айтпагандай, региондор обязательно отурат, ошондой эле Кыргыз Бишкек шаары, 4 район бүгүнкү күндө 100% көмүрдө отурушат да. Анан ал көмүр дагы ушундай жогоруда айтылып атышат, жетиле элек, табы начар, быкшып эле түтүн чыгып атат деп. Анан албетте Кыргызстан бийик тоодо жайгашканбыз, мөңгүдө суунун башындабыз деп айта алабыз да. Ошондуктан мини КЭСтерди көбөйтүшүбүз керек. Булар жана КЭСтерди, гидроэлектростанцияларды. Андан тышкары Кыргызстан күн өстү өлкөбүз. Күндүн туруктуулугу бизде көп. Орто Азияда, Орто Азияда жайгашканбыз да. Күндөн алышыбыз керек. Ошону ирилетишибиз керек да. Бүгүнкү күндө жок эмес бар, бирок ири кылып, ошо калктын карапайым үйүнө чейин жеткиришибиз керек да. Ошондой эле шамалдан алышыбыз керек. Шамалдан, ошонун баарын баягы өздөштүрүшүбүз керек да. Андан тышкары теплоизоляция деп, бул дагы жаңы альтернативдүү ыкма болуп эсептелет. Ошону биз алышыбыз керек да. Ушундай жактарды энергетика министрлиги баягы толук кандуу комплекстүү иштеп чыгыш керек. Ата бизде күндө айтылат, бул дайыма эле биз айтып, буну биз 20 жыл мурун эле рекомендация кылып эмгектерибизде бергенбиз да. Анан баягы өкмөт дагы мэрия бүт жогорку кеңештин баягы мамлекеттик деңгээлде чечилип, булар ишке кирип, ошо карапайым үйүнө чейин барыш керек. Болбосо биз бүгүнкү күндө экологибизди бузуп алдык, дагы бузуп алсак, анда бул катастрофа деген сөз. Катастрофа деген бул тукум курут деген, адамдар ушу жанагындай ооруларды ооруп, бул калк болбойт деген сөз да бул. Ошондуктан бул аябай баягы биз комплекстүү мындай серьезно карашыбыз керек да. Бул көйгөй экен деп ошону түшүнүшүбүз керек да. Бул экологдордун эле эмес, өлкө башында адамдар эмес, ар бир инсандын көйгөйү десек болот да. Байланыштуу угарманыбызды кабыл алып өтсөк. Саламатсызбы? Сиз Башат программасындасыз. Алло. Башат программасында сурооңузду берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып коюп. Саламатсызбы. Бул экология боюнча айтып атпайсыңарбы? Коноктор туура айтат. Бирок мен конокторго бир жерине кошулуп айтам да, ошо жанагы салафанный мешокты, пластиктик бөтүкөлөрдү запретить салыш керек, киргизбеш керек. Бизде дегенче байланыш түзүлүп калган экен. Негизинен баягы экологиялык маданиятты калыптандыруунун жааты сүйлөшүп жатпайбызбы? Баягы пластик бөтөлкөлөрдү иштетүүчү ири ишканалардын курулушу бул канчалык баягы жардам бере алат? Маселен, ушул Бишкекте, Каракол шаарында жана башка аймактарда дагы куруу мерчемделүүдө, айрым жерлерде бүттү десек болот. Ооба. Бүгүнкү күндө биз айтып келатып, буюрса эми баягы ишке кирип атпайбы? Мисалы үчүн Кытайлар аракет кылып атпайбы? Полигондо ошол таштанды, баягы кайра иштетүүчү заводду куруп башташты. Жагы инфраструктура ошол жерде ишканада иштегендердин баардыгына даже жатаканадан бери куруп атат да Кытайлар. Алар алышты, анан ошо эми иштетебиз деп атат да. Сырттоо эле баарын алып келгиле, ошондон чыгарып, жылуулук чыгарып иштетебиз деп атат да. Бул аябай чоң жакшы маселе, ошону аягына чейин жетсек да. Ал эми ошону биз ирилештирип, ошону эми берип турушубуз керек да, баягы үйдөн чыккан немелерди. Себеп дегенде биз жакшы иштете албайбыз да. Мисалы үчүн биз иштетебиз пластиктерди, вешалкаларды үйдө чарбата колдонгон тазик же болбосо чашкаларды чыгарып берип атпайбы? Көп жолу колдонгон буюмдарды десек. Ошолорду. Анан бирок бизде ачыгын айтып коеюн, бизде алар сапатсыз чыгат да. Мындай мен да атайын өңүнөн баягы эколог катары ушуну базарга барып карап көрдүм да, магазинге кирип. Бул Кыргызстан чыгарып атыптыр, кандай чыгарат десе, сапатсыз. Өңү дагы баягы товарный вид деп коет го, ошол жок да. Ошондо биз жок болгон үчүн иши бизде аз эле чыгат. Биз калктын тиги баткенге чейин же чаткалга же алайга же түпкө же ат башкага жетпейт. Анткени аз эле чыкты да. Бизде чакан цехтер бар да. Ошондуктан биз өзүбүзгө жетпегендиктен биз Кытайдан алабыз, жакын эң жакшы чыгарат, Өзбекстандан алып атабыз, Ирандан алабыз, булар сапаттуу себептен. Турциядан алабыз, Россиядан алабыз. Алар жакшы чыгарып келет. Жана пластиктерин байкап көрсөңүздөр, үйдөгү чарбада колдонгон баары булар жакшы чыгарат да. Азыр товарный вид да жакшы. Анан бизде мына эми үйрөнүп азыр чыгарып атабыз да. Ошондуктан биз жакшы чыгарышыбыз керек да. Ошону эми контролдоп, жана Кытайларды контролдоп турушубуз керек. Бул бизге абдан керек. Биз баягы башка дүйнөнүн өнүккөн жана айтпадымбы, дүркөй өскөн өнүккөн өлкөлөрүндө бул проблема эмес бүгүнкү күндө. Алар өздөштүрүп алышкан, ирилештирип уже бул баягы адамдар ал жөнүндө башы оорубайт да. Бул ошо өкмөт чечкен, ошол анткени алар өнүккөн да.
ар бир адамдын баягы түшүнүгү бар да. Ошо таштандуу болобу, ультрафиолет болобу, же болбосо тиги айс аякта тиги атомный электростанция бар да. Ошонун баардыгы боюнча ар бир адамдын түшүнүгү бар дагы, ошоюнча алар баягы жашап, тынч жашап жүрө берет деген сөз да. Айгүл ушул эң соңку угарманыбызды кабыл алып өтөлү. Чалып аткандар өтө көп болууда, анткени экология бул баарыбызга керектүү маселелер десек болот. Анда кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз Башат программасындасыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Сиз Башат программасындасыз. Алло. Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Сиз Башат программасындасыз. Сиз аралыктан алыста өтүп окшойт. Негизинен ушул экология маселесиндеги, мисалы, эң урчундуу дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Негедир бүгүн техникалык себептерден улам байланышу мүмкүн болбой жатат. Ал эми баягы экологиялык жаатта, мисалы, ар тараптуу комплекстүү иштерди жүргүзүшүбүз керек деп жатпайсызбы? Маселен, бүгүнкү күндө баягы кышта кардын аз жаашы, же болбосо жамгырлардын жазда күткөн мезгилден башка убакта жаап койгон учурлар дагы, бул дагы экологиянын бизге берген бир чакырыктарыбы? Бул биздин өзүбүздүн колубуз менен, биздин эмес эми дүйнө элинин, адамзаттын жаратылышка болгон мамилесин азыр ошонун жыйынтыктарын алып баштадык. Бул эгерде саясат боюнча эле дүйнөлүк коомчулук оондун форматында абдан эле көп маселелер көтөрүлдү, бирок мындай жетиштүү кадамдар жасалбай келет. Ошонун баарын биз жыйынтыгын алып атабыз азыр. Мисалы, жаратылыш бизди кайра эметип баштады десек болот да. Ошон үчүн эми биз өлкө катары, кыргыз эли катары ошо дүйнөлүк азыркы көйгөйгө бир чоң мындай жакшы жагынан салым кошуп келе берсек, ошону тездетсек, балким кайра жаратылыш биздин кылган кыймыл аракеттерден улам бизге мындай боорачыттыр деген сөз да бул. Ошондуктан азыр анан мен эгер убактыбыз болсо, могу пластик боюнча биз бир кичинекей маселе кайрылуу жасап кетсем болобу? 2 мүнөт убактыбыз. Кыргыз элине кайрылып кетет эле. Мына пластик бөтөлкөлөр боюнча биз бул бир гана жолу колдонула турган, ошо суусун ичип туруп ыргыта турган нерсе да. Биз ага сары майды кайнатып алып туруп куюп атабыз. Аны болсо 100 жолу колдонуп атабыз, кымыз куюп атабыз. Айылдан кымыз алып келишет, мен пластик бөтөлкө менен келген кымызды иче албайм да. Анан бул пластик бөтөлкө күн тийип турган жерге койгонго болбойт. Эгер суусу менен күн тийип калган жерге туруп калса, ал сууну ичкенге болбойт. Азыр эми оорулар көбөйүп атат да. Ушуну элге кайрылып кетет элем, айрыкча жана айылдагы, жайлоодо муну кадимки эле идиш кылып алышты, айланып кетейин. Кыргыз элим бул өзүбүздү өзүбүз уулап аткандагы кезибиз да бул. Такыр колдонгонго болбойт да, анан өзү одноразовый деп жазып атпайбы? Бир жолу колдонгонго болот депчи. Анын суусун ичти ыргытып жибергендин ордуна кайнап аткан сары майды куюп алышат. Ал бөтөлкөсү тырышып калган, ал май ичиндеги май, уу да. Ошону айтып кетет элем да, ушу учурдан пайдаланып жалпы элге. Расыл билдиресиз, 1 мүнөт убактыбыз бар эле. Ошо жогоруда айтылып кеткен, ага айтып кеткен жана адамдардын жаратылышка тийгизген таасиринин негизи бул климаттын өзгөрүшү деп аталат. Бул климат бүгүнкү күндө 1,5 градустан өсүп атат да. Өскөндө ушуну мисалы үчүн бүгүнкү күндө эч качан кар жаабаган, Арабияда кар жаап атат. Дайыма кар турган, мисалы үчүн Ирак, чыгышка кар жаабай калышы мүмкүн деген сөз да. Бул ачарчылык акыры барып катастрофа да. Ошондуктан адамдар аң сезимдүү мамиле кылышыбыз керек. Разылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүн Башат программасында экологиялык маданият оңгоо жолдо деген темага токтолдук. Бизге келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз алпинист Кадыр Сайдылкан агабыз жана экология боюнча адис Айгүл Рысалиева айым. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Экология бул ар бир инсан күрөшүп, ар бир инсан кам көрө турган тармак экендиги талашсыз маселем. Анда эмесе ар бирибиз ушул ажайып кооз Кыргызстаныбызга кам көрүп, экологияны бузбоонун аракетин көрөлү. Башат программасын мен Арген Мажитов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.